Ассаламу алейкум туугандар. Кыргызстанда таң калыштуу көп нерселер болот. Ошолордун бирөөсү менен бөлүшөйүн дедим. Бул Ош Араван жолу. Ош Араван жолунун 5-6 чакырылышы. Кыргызстанга белгилүү болгон элдин өкүлү, элдин көйгөйүн чечкен азыркы күндөгү Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапбаевга тиешелүү болгон цемент заводдун тактушу. Ошол жолдо 1 жыл бою асфальт басылбай турду, 1 жылга жакын. Карантин болду, белгилүү себептер болду. Андан кийин депутаттык шайлоо 4 октябрга белгиленсе, 2 октябрь же 3 октябрдан баштап асфальт башылат деп башташты. 2 күндүн ичинде же 1 күндүн ичинде 1 километрге жакын 600-700 метрге жакын жерди төшөп коюшту. Мен билгенден 3 октябрь күнү түнү эле басып коюшту. Где-то бир 5-6 1 күндүн ичинде эле 500-600 метр жерди басып коюшту. Ошол асфальттын көрүнүшү бүгүнкү күндөгү. Бизде басылган асфальттын мөөнөтү бир шайлоодон экинчи шайлоого жетпей калды. Парламенттик шайлоо өттү, президенттик шайлоого чейин ушундай болуп жамак болуп кетти. Бул президенттик шайлоонун алдынан жамап койду. Бизди таң калтырып атат да, мамлекет тарабынан канча акча бөлүндү? Бул сырт жактан келинген акчабы? Же мамлекет тарабынан бөлүндү? Канча акча бөлүндү? Сметанын негизинде, пландын негизинде канча акча эле? Канча акча коротулду? Ким заказ берди? Ким аткарды? Ким текшерип алды? Канчага гарант болду? Канчага гарантия беришти? Мына жолдун акыбалы, бүгүнкү акыбал. Машина уже жүрбөй турган болуп калды. Биз билгенден бир эле катар, бир эле слой төшөп коюшту асфальтты. Ар жери оймо тешик болуп, ар жери оюлуп, келип аткан машиналар дагы айланып өтүшүп атат. Ошого мамлекеттик кайсыл орган текшерет? Прокуратура текшереби? Финпол текшереби? Же президент тарабынан каралабы? Же премьер-министр тарабынан текшерилип каралабы? Бир карап берсеңиздер. Балким Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал болгон эл өкүлү, элдин көйгөйүн чечкен депутат Азамат Арапбаевга тиешелүү болгон цемент заводдун фуралары күнөөлүү болуп атабы бул жерде? Ошого бир катар карап берсеңиздер. Канча акча бөлүнгөнүн, канча слой басылыш керек экен эле, бир эле слой басып койгон бул жерге, 2 слой басылыш керек беле? Мына жолдун акыбалы. Уже машина жүрбөй турган болуп калды. Мына машина айланып өтүп кетет азыр бул жерге.